Урматтуу Нурбек Медетбекович, онкология тармагында мына жаңы келдиңиз. Бүгүнкү күндө ошол ишиңизге ийгилик болсун. Бирок ушуга сизге чейинки курулуп калган атайын ушул системалык, ушул коррупциялык элементтерди жоёсузбу мисалы. Анан ошол эле учурда мен мына кече өзүмдүн Кара Суу округуман келген ошо пациенттер көбүнчөсү ошо Южный региондо онкология жакшы болгондуктан бул жакка келишет. Дайым келгенде биз онкологияга кайрылабыз, тилекке каршы дайым места жок. Алардын дагы негизи бар экен, себеби бул канчанчы жылы салынган билбейм, бир этаждуу типовой зданиялар бар. Ошол эле учурда мисалы мен кече мына радиогинекология бөлүмүнө барып келдим. 40 гана койкасы бар экен. Бирок тилекке каршы очередьте адамдар бир 20-30 очередь күтүп отурушат да. Анан ал жерде врачтар менен сүйлөшсөм айтышат, биз 40тан ашык ала албайбыз, себеби санэпидстанция санпин нормаларга жооп бербейт деп туруп, бизге штраф салышат. ФОМС келип туруп дагы текшерет дейт. Эми көбүнчөсү биздин жарандарыбыз ошол тилекке каршы көбүнчө рак 3-стадияга жеткенде билишет өздөрүчү, туурабы? 2-де, 1-де байкашпайт, билишпейт, көңүл бурушпайт. 3-стадиядан кийин ким канча жашайт, анда бир Кудай билет да. Ошондуктан алардын ар бир күнү, ар бир сааты ошол канчалык эрте ошол лучевой терапия алабы, же болбосо химиотерапия алабы, ар бир убактысы маанилүү жашоосундачы. Бизде болсо мамлекет катары биз элементарный койканы бир жеткизип бере албай атабыз, госпитализацияны кылып бере албай атабыз да. Ушу боюнча кандай иш-чараларды жүргүзөбүз? У нас отмечается 65-летие Национального центра онкологии, и Национальный центр онкологии на самом деле не был рассчитан на такое количество населения. Как вы знаете, в СССР у нас количество населения было намного меньше, но ежегодно население растет, поэтому недостаток количества койко-мест, он с каждым годом обостряется на самом деле. Как вы сказали, вот одноэтажные типовые здания, они были построены еще при Советском Союзе, и они не рассчитаны на расширение. Тем более в таком отделении, как радиогинекология, это в частности, как вы сказали, в таком отделении, как радиогинекология, должны сохраняться особые условия для пациентов и особые условия для установки там же, чтобы они на месте лечения получали, особые условия для аппаратов. Как вы знаете, население сейчас более 7 миллионов, и ежегодно определяется более 6 тысяч новых случаев заболевания. Из 6 тысяч больше 50% это пациенты, у которых определяется 3-4 стадия заболевания. Это запущенные формы. Лечение затрудняется тем, что пациенты у нас обращаются очень поздно, и в большинстве своих случаев они не идут на лечение вовремя, обращаются к народным целителям, какие-то другие методы лечения избирают. И когда приходят, уже лечить и вылечить их получается тяжело. Больше 50% тех пациентов, которые обратились с поздней стадией, в течение 1 года погибают более 50%. То есть очень высокая летальность при 3-4 стадии. Ошол менен азыр расширение боюнча конкреттүү кайсы жылдары бул вопросту чече алабыз? Же болбосо бир донорлор менен бир эле мамлекетти карап отурбастанчы, атайын мисалы ВОЗ менен, койка менен, жайка менен мисалы иштешсеңиз болобу? Да, на самом деле у нас есть планы. Мы сейчас пишем проекты по расширению и постройке новых корпусов для медакадемии, для Национального центра онкологии, извиняюсь, для Национального центра онкологии за городом. Новых корпусов, в том числе и включение туда специализированных отделений, как радиология и радиогинекология. У нас 2 есть специализированных отделения, радиология и радиогинекология, которые требуют особой постройки. То есть там постройка не простая, а с усиленными стенами, с постройкой для лучевых аппаратов, для проведения лучевой терапии аппаратов нам необходимы там специальные бункера. Ну, работа в этом плане идет. Нурбек Медетбекович, ошо госпитализация учурунда бирдиктүү электрондук кезек барбы сиздерде? Кандай тандап аласыздар?
В Национальном центре онкологии есть автоматизированная система по регистрации пациентов, но по госпитализации такой системы нет. Эгерде бирдиктүү ошо электрондук кезек системасы болсо, сиздин өзүңүзгө да жеңил болмок. Анан кийин ошол 3-4 стадиядагы биздин жарандарыбызга баягы жаткызууда приоритеттүү бир артыкчылык барбы мисалы? Алардыкы белгилүү да, мисалы үчүн күндөн күнгө мисалы метастаз көбөйүп кетиши мүмкүн, мисалы үчүнчү. Мен кечирим сурайм, биз ооруларды сиздики 1-чи стадия экен, сиз күтө турсаңыз болот, же сиздики 3-чү стадия, 4-чү стадия экен, сиз күтпөшүңүз керек деп бөлгөнгө укугубуз жок. Ошондуктан биз антип ооруларды бөлгөнгө антип бөлбөйбүз. Бирок ошондой ооруларды, оор абалда ооруларды биз эртерээк жаткызганга, дарылануусун эртерээк баштаганга аракет жасайбыз дайыма. Жок, сизди айтыңыз деп айтып аткан жерим жок. Туура этика, деонтология бар, врачебный. Эми силер билесиздер да, ким эми как врач катары, ким канча жашоосу калды, же канча стадияда турат. Ошону ушу приоритет катары жаткызуу боюнча мен сунушумду айтып атам да. Рахмат. Ошону эске алсаңыз, анан кийин учурдан пайдаланып айтсаңыз, ошо химиотерапия боюнча кайсы лекарстволор сиздерде мамлекеттик обеспеченияда, анан кайсы лекарстволор жок. Себеби көбүнчөсү бүт эле ушул химиотерапия учурунда жарандарыбыздын өздөрүн алып келдирип туруп анан лечение кылган учурлар бар да, силердин онкологиядачы. Мен көп барам силергечи. Сурооңузга рахмат. Мен айта кетейин, биз ар бир жылы ошол анализ жүргүзүп, эми мен ушул өткөн жылдын этегинде жаңы директор болуп келдим. Ошондон бери биз жылдын башына чейин кандайдыр бир анализ жүргүздүк керектүү дарылардын ичинен. Мен айта кетейин, былтыркы биздин бөлүнгөн бюджет ФВТ боюнча, фонд высоких технологий боюнча бөлүнгөн бюджет менен быйылкы жылга бөлүнгөн бюджет бир топ чоң айырмасы бар. Ошондуктан биз быйыл ушундай тактика кабыл алдык. Бир оорудан бир ооруга дарыларын баягы көбүрөөк алып берели депчи, түшүндүрө кетейин. Мисалы, ушул жылы жогорку кеңешке, комитеттерге эмчек бези менен оорулар көп кайрылышкан. Ошол комитеттен жана жогорку кеңештин тапшырмасы менен ошол ооруларга көп акча бөлүнүп берилди да. Биз ошол ФВТ боюнча талкуу жүрүп атканда дагы бизге эскертилди, ошол ооруларга көбүрөөк көңүл бурууңар керек депчи. Ошол бюджеттен биз быйыл ошол ооруларга көбүрөөк акча бөлдүрүп бердик. Ошолордун жылдык потребностен, жылдык керектүүлүүчү дарыларын толугу менен алып бергенге аракет кылабыз да. Ошону менен биз бирге кандайдыр бир тактика иштелип чыкты деп айтып атпаймынбы? Ошону менен бирден баягы жылдан жылга бир оорудан ошентип ал акыбалын жакшыртууга аракет кылганга. Нурбек Медетбекович, ишиңизге ийгилик. Эми чын айтканда эч бир адам ушул онкологиялык оору менен оорубасын. Бирок ошого биз дайым даяр болушубуз керек. Андан Карманбек Кочкорбаевич, ошол онкология боюнча Южный регионго, Ошко, ошол Ош, Жалал Абад, Баткенге былтыркы жылы Алым Кадыр Сабитовичтин учурунда биз баштайбыз, капсула салабыз деп сөз берген эле. Ал актуалдуу дагы башталабы. Себеби ал Ош шаарындагы ушу түштүк регионалдык онкологиялык борбор мурда бала бакча болгон, атайын онкологияга ылайыкташтырылбаган, эч кандай бир условия жок, бир санитардык дагы нормаларга жооп бербеген ушул зданияда турушат да бүгүнчө. Ош облустук онкология борборуна мен барып көрүп келдим. Ал жерде сиз айткандай эле имараттар эски. Аны деген талапка, азыркы замандык талапка жооп бербейт. Ал жерге котлован казылган экен, бирок биздин расчет алганыбыз боюнча 100 керебеттен ашыгыраак керебетке ылайыкташтырып имарат салабыз дегенде котлован туура келбейт экен. Инвентаризация жүргүзүп жатабыз азыркы учурда. Эң биринчи салына турган имараттар деген Кыргызстан боюнча. Ошондуктан биз бул капсула сала турган жумушун бир аз токтоп туруп, инвентаризациянын негизинде ошол жерге биринчи катарда курула турган имараттардын тизмесине кошуп курганга даярбыз.
Конкреттүү жооп берсеңиз 25 башталбайбы мында? 25 биз деген азыр конкреттүү жооп бере албайм. Себеби деген инвентаризациянын негизинде биз чечим чыгарабыз комиссия менен олтуруп. Инвентаризация көп деле убакыт албайт да иштеген адамгачы. Бир ай убакытта бүтсө керек мисалы. Бүтүп калат. Бирок Жылдын башында турабыз, дагы алдыда 9-10 ай бар убакытчы. бюджетке карап чыгып, анан биз айтабыз баарын. Эми бюджеттү сурагыла да өкмөттөнчү. Себеби мына бүгүн улуттук онкологияга бүт региондон келет, туурабы? Мына Нурбек Медетбекович. Эгерде ошол Ош шаарында курулуп калса, 3 облустун адамдары Бишкек шаарына обара болуп келбей эле ошол жакта условия жакшы болсо, оборудованиялар жетиштүү, лекарства жетиштүү болсо, алар дагы баягы ашыкча чыгым кылбастан, же болбосо ушул жерден эле бир татыктуу лечение алып эле Бишкек шаарына да келмек эмес аларчы. Бүгүн айла жоктон келип туруп ушул жакта койкадагы дефицит болуп атат, ажиотаж болуп атат мына бүгүнчү. Ошону бир приоритет катары алып туруп, быйыл өзүңүз дагы мына жакшы көрүп келсеңиз, билсеңиз керек, ал жерде биз барган сайын арызданышат. Жылдан жылга бул оору дагы көбөйүп атат. Эми негизи бул баягы профилактикалык түшүндүрмө иштерин жүргүзсөк жакшы болот элем бул боюнча дагычы. Сөзсүз аткарабыз. Себеби дегенде биздин мына улуттук онкология борборубуз разгрузка болуш үчүн ал жерге имарат салышыбыз керек.